21-кылымдын эң коркунучтуу жана аалам алкагын кара тумандай каптап келе жаткан ВИЧ менен жуктурулган иммункем синдрому СПИД дарты элет жерине да келип жетти. Алдын алуу чараларын иш жүзүндө күчөтпөсө, арты өкүнүч менен бүтөөрү маалым. Уюм үлгү таңшыйт ансамбль түзүп, ал өзүнүн ар бир ырымынын арасында анан ырдан тышкары инсценировкаларды уюштуруп, ушул оорунун алдын алуу боюнча, бул оорунун коркунуч жөнүндө, адамзатка келтирген зыяны жөнүндө айтып жатат. Ошондой эле бул уюм аксы Сынакай көрүнүштөрдү алып келген экен. Биз аябай чоң ыраазы болуп, өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирип айтып атабыз. Бүгүнкү ушул иш-чарага катышкан жаштар, мен ойлойм, СПИД оорусу канчалык деңгээлде коркунучтуу экендигин түшүндү. Ушул жаштар аркылуу булардын ата-энесине барса, ата-энелери аркылуу тууган уругуна жетсе, канча деген элге пайдасы бар. СПИД бул 21-кылымдын эң бир коркунучтуу илдети. Ошол клубтар негизинен эмне максатты көздөйт? Бул клубтар 3 клубтун тренерлерин окутканбыз. Ошол тренерлер айыл жаштарына барып, мектептерде жана ушул башка клубтарда бири-бирине тажрыйба алмашышып, мектеп окуучуларына ушул СПИД багытында маалыматтарды жүргүзөт. Негизи ушу долбоордун келечектүүлүгү кандай? Маселен, мындан ары улантылабы? Ооба, бул фондко көптөгөн жаштар катышууда. Мен ойлойм, ушул фонд дагы мындан ары дагы уланып, биздин жаштар ушул СПИДке каршы күрөшүп, СПИДти жеңет деген ишеничтемин.